Саламатсыздарбы балдар. Бүгүн биз 8-чи класстын алгебра сабагын улантабыз. Өткөн сабакта биз толук квадраттык теңдемелерди чыгарууну үйрөнгөнбүз. Бүгүн А коэффициенти барабар 1 болгон учурду карайбыз. Муну биз келтирилген квадраттык теңдеме деп айтабыз. Азыр ушул келтирилген квадраттык теңдемеге бир мисал чыгарып көрөлү. Биринчи дискриминантты таап алалы. Минус 5-тин квадраты 25, минус 4 асы, А бирге барабар, 6-ны көбөйтсөк 24 Дискриминант бирден чоң экен, демек 2 тамыр бар. Квадраттык теңдеменин тамырларын табуу формуласы менен биринчи тамырды табабыз. 2 көбөйтүлгөн 1 минус 5 минус 1 барабар 4 бөлүнгөн 2. Демек биринчи тамыр 2ге барар экен. Экинчи тамырын эсептейбиз. Экинчи тамырын эсептесек 3. Демек, келтирилген квадраттык теңдеменин 2 тамыры бар экен. Мына ушул сыяктуу келтирилген квадраттык теңдемелерди көп бир нечесин чыгарып жатып, эң кызыктуу бир учурду байкаган экен. Француз математиги Франсуа Виет төмөнкүнү байкаптыр. Эгерде квадраттык теңдеменин тамырлары болсо, x1, x2 деген, анда алардын суммасы барабар болот экен карама каршы белги менен алынган экинчи коэффициентке. Ал эми тамырларынын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар болот экен. Мына биз дагы текшерип көрөлү. Биринчи тамырыбыз 2, кошулган 3, экинчи тамырыбыз барабар 5. Ошону карама каршы белги менен алсак, мына бул жакта минус 5 келип чыгат экен. Ал эми экөөнүн көбөйтүндүсү 6-га барабар болот экен. Демек, Франсуа Виет эгерде квадраттык теңдеменин тамырлары болсо, анда алардын суммасы карама каршы белги менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми тамырлардын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар болоорун далилдеп чыккан экен. Азыр биз ушул теңдемени башкача жазып алсак болот экен. Б'ны К тамгасы менен белгилеп алсак, ал эми S'ны Q тамгасы менен белгилеп алсак, анда биз төмөнкүдөй келтирилген квадраттык теңдемени алабыз. Барабар 0. Эми ушул келтирилген квадраттык теңдемелерди чыгарууда көп нерселерди Виеттин теоремасынын жардамы менен аныктап алсак болот экен. Эгерде квадраттык теңдеменин тамырларынын белгилери кандай болот, же болбосо чыгарбай туруп эле тамырлардын белгисин аныктап алса болот экен. Мисалы үчүн бизге төмөнкүдөй келтирилген квадраттык теңдеме берилсин. Азыр биз тамырдын белгилерин теңдеменин чыгарбай туруп эле аныктап алабыз. Ал үчүн айырмалагыч D'ни эсептейли. Биз билебиз, эгерде дискриминант 0дон чоң болсо, квадраттык теңдеменин 2 тамыры бар. x1 жана x2 деген. Эгерде алардын суммасын карай турган болсок, x1 менен x2нин карама каршы белги менен алынган экинчи коэффициентке барабар болуш керек. Анда плюс 1 болот. Ал эми көбөйтүндүсү x1 менен x2нин минус 12ге барабар экен. Качан минус 12ге барабар болот? Тамырлардын көбөйтүндүсү эгерде бирөөсү оң сан, бирөөсү терс сан болсо. Демек, тамырларынын белгилери бирөөнүкү оң, бирөөнүкү терс болот экен.
Мындан башка дагы бир мисалды карай турган болсок, муну биринчи мисал деп койсок, экинчи мисалды карайлы. X квадрат плюс 8x плюс 3 барабар 0 дейли. Бул жерде дагы эгерде айырмалагычты эсептей турган болсок, дискриминантты 8'in kvadratı 64 minus 4 көбөйтүлгөн 3 барабар нече болот? 12 52. 52. Бул жерде да дискриминант 10, 2 тамыры бар. Анда тамырларынын көбөйтүндүсү 3 барабар болот, x1 менен x2'nin көбөйтүндүсү плюс 3 барабар. Ал эми тамырларынын суммасы болсо x1 менен x2'ники минус 8 барабар. Демек бул жерде биз көрүп турабыз, экөө тең терс сан экендигин. x1 жана x2 тамырларынын белгисин аныктасак, экөө тең x1 дагы 0дөн кичине, x2 дагы 0дөн кичине болот. Балдар, бүгүн биз квадраттык теңдемени, келтирилген квадраттык теңдемени чыгарбай туруп Зеттин теоремасынын жардамы менен тамырлардын белгисин аныктаганды үйрөндүк. Үйгө тапшырма 8 класстын алгебра китебинен автор Байзаков номер 618 тамырларын аныктагыла, 619 жана тамырларынын суммасын көбөйтүндүсүн табуу үчүн 620 көнүгүүлөрдү аткаргыла. Мен силерге ишенем, аткара аласыңар.